Кымбаттуу бир туугандар, көрүп жаткан коноктор, баардыгыңыздарга Кудай Теңирибиздин ыйса Машаягыбыздын тынчтык болсун, тынчтык жашап аткан жериңиздерде, өлкөңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө, анан эң нээси жүрөгүңүздөрдө болсун. Кудайга рахмат. Кудайдын алдында келип дагы Кудай Теңиридин сөзүнүн үстүнөн ой жүгүрткөнгө жана башкаларга жеткиргенге, башкалар менен бөлүшкөнгө эң сонун эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр болуп турат. Бүгүнкү учурда биз эң жакшы заманда жашап жатабыз. Техникалык каражаттардын өсүүсү, көп тармактуу ойлоп табуулар жана ушул нерселерди дагы биз жакшы кабардын башкаларга Кудайдын сөзүн жеткирүүгө, колдонууга эң ыңгайлуу учур болуп турат. Демек, колдо болгон нерселердин баардыгын, каражаттардын баардыгын эгерде жакшы кабарга ылайык келчү болсо, колдонуп башка адамдарга Кудай Теңирдин сөзүн жеткирип, бири-бирибизди бекемдеп турсак эмнеге болбосун. Бүгүн дагы карай турган темалардын бири темабыз Машаякчынын бул дүйнөдөгү максаттары кандай болушу керек. Машаякчынын бул дүйнөдөгү максаттары кандай болушу керек. Биз эки нерсени карайбыз, эки маанилүү нерсени. Бул тема эбегейсиз чоң, терең тема. Ошондой болсо дагы ушул теманын кайсы бир бөлүгүн ачып, ошол тууралуу ой жүгүрткөнгө Кудайым бизге мүмкүнчүлүктөрүн берип жатат. Жана өзү мындан ары дагы Кудай батасын берсин. Биринчи карай турган нерсе, Машаякчы Кудайдын сөзү менен өзү тыгыз байланышта болушу керек. Биздин темабыз Машаякчынын бул дүйнөдөгү максаттары кандай болушу керек. Демек, ошол максаттардын бири, бул биринчиси, Машаякчы Кудайдын сөзү менен өзү тыгыз байланышта болушу керек. Демек, биринчи максатым, мен өзүм жеткилеңдүүлүккө жетишим керек. Кудайдын сөзү менен тыгыз байланышта болушум керек. Негиз катары ыйык жазууда абдан көп далилдер бар. Ошолордун бири бул Ыбрайым пайгамбарды алсак болот. Анткени Ыбрайым пайгамбар ыйык жазуунун 3, жаңылбасам 4 болуш керек. Ошол 3 жеринде Ыбрайым Кудайдын досу деп аталган. Башка авторлар Ыбрайым Кудайдын досу деп аталган. Ошол далилдөөчү жерлердин бири Жакыптан болгон жакшы кабар же Жакыптын каты 2-бөлүм 23-аятта ал жерде ишеними менен дагы ишенимин көргөзгөн Ыбрайымга Кудайдын досу деп аталды дейт. Биз ошол текстти такташ үчүн ошол жерде окуйлу. Бул болсо Жакып 2:23. Жакып 2:23. Мынтип жазылып турат. Ошентип ыйык жазуудагы Ыбрайым Теңирге ишенди. Ишеними ага адилдик катары эсептелди деген сөз аткарылып, Ыбрайым Кудайдын досу деп аталды дейт. Кудайдын досу деп эч ким жер жүзүндө Ыбрайымга чейин аталган эмес. Жана Ыбрайымдан кийин да Кудайдын досу деп аталган эч ким болгон эмес. Жападан жалгыз болгон дос деген ошол наамга чегерилген инсан бул бир гана Ыбрайым. Бирок ошол Ыбрайым Кудайдын досу деп аталган наамды алыш үчүн же ушул нерсени мынага окшоштурайын. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын эл кызматкери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери деген ошондой наамдар бар. Ошол наамдарга ылайык аларга ордендер же сыйлыктар берилет. Кыргыз мамлекетинде же бизде Кыргызстанда эң жогорку наам, жаңылбасам, бул эл деген наамды алыш керек. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, эмгек сиңирген жазуучусу деген андан төмөнүрөөк. Так эле ушул сыяктуу Кудайдын досу деген деңгээлге жетиш үчүн Ыбрайым эмне деген ишенимдүүлүктү, эмне деген сыноолордон өтүш керек эле. Демек, биз биринчи нерсени карап жатабыз, кайталайм. Темабыз Машаякчынын ушул дүйнөдөгү же бул дүйнөдөгү максаттары кандай? Биринчиси, дегенде эле, чуу дегенде эле, Машаякчы Кудайдын сөзү менен өзү тыгыз байланышта болуш керек. Демек, Машаякчы дегенде Машаякчынын максаты менин Кудай менен болгон мамилем бул тыгыз байланышта болуш керек. Бул биринчи орунда болуш керек. Демек,
Бул биринчи максат. Мисалдарды келтирип жатабыз. Ыбрайым. Анткени байыркы келишимде Ыбрайым бул еврей элинин түпкү аталары эң ишенимдүү инсандардын бири. Ошол ишенимдүүлүктүн негиздерин түптөгөн инсандардын бири. Эгерде биз ага чейин карай турган болсок, эмне үчүн Энохту албайлы, Нухту албайлы? Ошол Ыбрайымга чейинки анын аталары тууралуу кеп кылганда, алар деле ишенимдүүлүктү көргөзгөн. Болгону мен ыйык жазуудан баардыгын көргөзчү болсом, анда убактыбыз жетпейт. Ошон үчүн биз көзгө урунган, аттуу баштуу инсандарды алып мен мисал келтирип жатам. Андан кийин Муса пайгамбар. Муса пайгамбарды эске албай коюп болбойт. Муса пайгамбарда кезинде ал момун жана Кудай менен жүзмө-жүз байланышкан инсан болгон. Биз ыйык жазуудан окуйлу, бул болсо Муса пайгамбардын китеби, Мыйзамды кайталоо китеби, 34-бөлүм 10-аят. Ошондон кийин Исраилда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн, ошондон кийин Исраилда Теңир жүзмө-жүз сүйлөшкөн Мусадай пайгамбар болгон жок. Муса пайгамбардын Ыбрайымдан өзгөчөлүгү эмнеде? Эгерде Ыбрайым пайгамбар, Ыбрайым атабыз ал Кудайдын досу деп аталган болчу болсо, билбейм, Ыбрайым Кудайдын даңкы менен жүзмө-жүз сүйлөшкөнбү, мен билбейм, бирок Ыбрайым ал периштелер менен, ооба, Кудай менен ал дагы кайсы бир деңгээлде жүзмө-жүз сүйлөшкөн. Бирок Ыбрайым менен Муса пайгамбардын кылган ишмердүүлүктөрү, жашаган доорлору, ошол учурлардагы жагдайларды алып караганда эки башка. Анткени Муса пайгамбар ушунчалык оор жагдайга, оор кырдаалга туш келет. Анткени ошол учурда 3 миллионго жакын, 3,5 миллионго жакын элди Египеттен алып чыгып, анан алар менен иштеш. Бул эмне деген мээнетти, эмне деген күчтү ал талап кылат. Анан Муса пайгамбар ал Кудай Теңир менен жүзмө-жүз анын даңкынын алдында анын жүзүн көрбөсө дагы, ыйык жазууда Кудай Теңирди эч ким эч качан көргөн эмес деп жазылган, бирок Муса пайгамбар Кудай Теңирдин бир бөлүгүн көргөн. Биз аны ынанымдуу түрдө ачык айта алабыз. Бул жүзмө-жүз көргөн деген сөз жакшы нерсе, бирок Кудай Теңирдин жүзүн көрүш үчүн адамда канчалык ыйыктык, канчалык деңгээлде ошол инсан менен, адам менен Кудайдын ортосундагы карым-катнаш тыгыз канчалык деңгээлде жогору болуш керек. Мына сен ошондо гана ошол деңгээлге жетесиң. Бүгүнкү күндө президент менен кол алышып учурашыш үчүн каалаган адам бар эле учураша албайт. Эгерде сен президент менен күн сайын көрүшкүң келчү болсо, анда сен анын жанында иштешиң керек болот. Анын жанында жетиш үчүн сен билимиң жогору болуш керек. Сенде тажрыйбаң мол болуш керек. Сен көптөгөн адамдардын ичине сен эле жалгыз эмессиң да, сага окшогон адамдар көп. Ошолордун ичине сен озуп чыгыш үчүн сен эмне деген даражаларга жетишиң керек. Бул ошондой мисал. Тагы ушул сыяктуу Муса пайгамбар Кудайдын алдында ал ошол деңгээлге жетиш үчүн ал эмне деген чоң оош кыйыштан өттү. Кийинки мисал бул Дөөт пайгамбар. Биринчи забырдын автору мынтип жазат. Биринчи забырда Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу деп жазып жатат. Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурган адам бактылуу. Буну ким жазып жатат? Буну Дөөт пайгамбар жазып жатат. Падыша Дөөт жазып жатат. Эгерде ушул адам жазып жатса, көрсө бул адам өзүнөн баштаган экен өзгөрүүнү. О адам Кудай менен болгон байланышты же мамиле менен тыгыз байланышты болуш үчүн өзгөрүүнү, трансформацияны же реформацияны өзгөрүүнү өзүнөн баштаптыр. Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган деп өзү кеңешмеге барып алып, анан сен барбагын деп башкаларга кеңеш айткан эмес, өзү барган эмес. Бир, күнөөкөрлөрдүн жолунда өзү турган эмес. Үчүнчүдөн, бузулгандардын жыйынында ал отурган эмес.
Демек, эми өзү ошол нерсени аткарбагандыктан, жасабагандыктан эми башкаларга кеңеш берип жатат. Мына, бул нерсе Кудайга жакпайт. Мен силерге кеңеш берем, ушул нерселерден сак болгула. Отурбагыла, барбагыла, арасында болбогула. Демек, дагы кайталайм, биз машаякчы Кудайдын сөзү менен өзү тыгыз байланышта болуш керек. Бул адамдын, машаякчынын эң алгачкы принциптери болуш керек. Же бул биринчи сап башында турган максаты болуш керек. Ар бир машаякчы бүгүнкү күндө мен өзүмдүн жашоому көз салып жатамбы? Анализ кылып жатамбы? Мен ошол нерсени изилдеп жатамбы? Мен биринчи максатым Кудай менен тыгыз байланышта болушум үчүн мен Кудайдын сөзү менен тыгыз мамиледе болушум керек. Мына, максатым, биринчи максат өзгөрүлүү менден болуш керек. Башкаларды өзгөртүү эмес, өзгөрүлүү менден болуш керек. Анан дагы төртүнчү мисал, биз инсандар тууралуу сөз кылып атабыз. Ыйык жазууда бир учурда жашап өткөн инсандар тууралуу. Эзра китеби 7-бөлүм 10 аятта Эзра өзүнүн жүрөгүн Теңирдин мыйзамын изилдөөгө биринчи өз жүрөгүн Теңирдин мыйзамын изилдөөгө. Теңирдин мыйзамын изилдөөгө деген сөз бул Муса пайгамбар жазып калтырган 10 осуятты же 10 мыйзам деле эмес. Муса пайгамбардын мыйзамдарын чагып алып карап келгенде 600дөн ашуун, 613 жаңылбасам. Бирок мыйзамын изилдөөгө дегенде ал ошол Эзрага чейинки жазылган бүткүл пайгамбарлардын китептерин, анын арасында Муса пайгамбардын 5 китеби. Ошолордун баардыгын кылдат изилдеп, ошол сөз боюнча жашоого дейт. Андан кийин аны аткарууга, изилдөөгө, аны казып, эмне деген бул именет. Казып, изилдеп, омкоруп, анан ошол сөз боюнча жашаганга, аткарууга деген, жашаганга деген сөз. Бул практикалык кадамдар. Андан кийин Исраил элине мыйзамды жана чындыкты үйрөтүүгө бурган эле. Демек, өз жүрөгүн дегенде өзүн өзгөртүүгө, ошону аткарууга, андан кийин өзүн өзгөртүп, ошол нерсени иш жүзүнө практикалык кадамдарды өз башынан кечиргенден кийин анан башкаларга үйрөткөнгө, айтканга, жарыя кылганга ал бурду. Ал жарыя кылып ал өзгө өзгөрткөн жок. Тескерисинен баштаган жок. Ал туура нук менен, багыт менен баштады. Демек, биз бир нече мисалдарды келтирдик. Бул мисалдар түшүнгөнгө жардам берет. Адам, машаякчынын максаты Кудай менен байланышы бар адамдын же Кудайды таанып калган адамдын биринчи эле максаты ал дайыма Кудай сөзүн изилдеп, ал ошол сөз менен байланышта болуш керек. Бул эң маанилүү, эң алгачкы максат. Эгерде мен жыйында наса сөз сүйлөсөм, хордордасам, кызматтарды жасасам, балдар менен иштесем, жан сооротсом, жана башка көптөгөн кызматтарды жасасам, бирок өзүмдүн Кудай менен болгон, Кудайдын сөзү менен болгон мамилем жок болсо, анда бул туура эмес. Бул туура эмес. Мен иретке келтиришим керек. Бир тууган айтат, ал 80ге таяп калган биздин машаякчылык учурда коомдо ошондой ардактуу аксакалыбыз да, Кыргызстанда. Анан ошол киши айтат, мен 80-90 жылдары аябагандай ушул Түркистанда же болбосо Орто Азияда көптөгөн жакшы кабарларды, кызматтарды жасап жүрөбүз, китептерди таркатып жүрөбүз. Анан бир күн отуруп чарчадым дейт. Анан Кудай мага бир ой жүрөгүмө салды. Мен ишти ушунчалык активдүү жасап жатам. Тим эле укмуш. Бирок көрсө мен бир нерсени унутуп бара жатыптырмын, бирок Кудай өз учурунда эскертиптир дейт. Бул болсо мен жеке китептерди окубай, жеке китепти окуп, ошол китеп менен Кудайдын сөзү менен жеке өзүм азыктанбай, ошол мамилем токтоп калган экен дейт. Анан Кудайдын алдында тобо кылып,
кечирим сурадым дейт. Эгерде мен Кудай менен өзүм, Кудай менен менин ортомдо мамилем ошол сөздү окуу менен башталбаса, анда менин башка иштерди жасоом канчалык жасабайын, ал маанилүү эмес. Ооба, ал маанилүү, бирок адегенде Кудайдын сөзү менен тынымсыз окуу, ошол сөз менен жашоо, азыктануу, мамиле түзүү, байланышта болуу, бул менден көз каранды жана биринчи сап башында туруш керек. Тоскоол болгон нерселерди эске алып, ошол нерселерден чыгуу жолдору кандай? Эми биз баардыгыбыз идеалдуу эмеспиз. Туурабы? Бизде кыргызда айтат, кой аксагы менен жүз, жаңылбас туяк, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деген кыргызда керемет сөздөр бар. Ишенгендердин арасында дагы ошол нерседе алсырап жаткан бир туугандар жок эмес. Эми чыгуу жолдору кандай? Ыйык жазуу көргөзөбү? Албетте. Ыйык жазуу көргөзөт. Ыйык жазуу чыгуу жолдорун көргөзөт. Ыйык жазуу табышмакты айтып коюп, жандырмагын ыйык жазуу табышмак эмес. Же болбосо бир табышмактатыр бир нерсени айтып туруп, жандырмагын айтпай койбойт. Ыйык жазуу ал кемчиликти дагы, кемчиликтен чыгуу жолун дагы көргөзөт ал. Керемет. Башка айтканда, жагдайды, кеселди, ооруну көргөзөт. Анын диагнозун да көргөзөт, ошого карата дарысын дагы берет. Эми кантип өзүмдүн кемчиликтеримдин үстүнөн иштеймин? Эгерде менин Кудайдын сөзү менен болгон эң алгачкы максатым алсырап, ошондон аксап жатсам, Кудай теңир чыгуу жолдорун көргөзөбү? Ар бир адамдын ар башкача рухий жашоосунда тоскоолдук кылган нерселер бар. Эми менин Кудай менен болгон мамилемдин ортосунда тоскоол болуп калган нерселер окшош да болушу мүмкүн. Жүз ишенгендин ортосунда тоскоол болгон нерсе окшош болушу мүмкүн, жана окшош эмес болушу мүмкүн. Мисалга, мен ыйык жазууну окуп айтамбы? Тоскоол болгон нерсе мага телефон болушу мүмкүн. Телефондо ар кандай сайттарга кирип, жаңылыктарды, саясаттарды көрүп, ар кандай нерселер менен алек болом, же пайдалуу нерселер менен алек болом, туурабы? Деги эле ошол нерсе сен пайдалуу нерсени көргөндө дагы, пайдасыз нерсени көргөнүңдө дагы, бирок ыйык жазуу калып кетип жатса, бул жакта бул кемчилик. Бул мында ойлоно турган мандем бар, себеп бар. А кимдир бирөөгө тоскоол болгон нерсе жумушу. Ошол дайыма иштейт, келет, телефонду караганга деле убакыты жок, иштейт, туруудай көлүк болуп кеткен, бирок Кудайдын сөзүнө көңүл бөлбөйт. Дагы кимдир бирөөгө оюн болушу мүмкүн. Оюндан баш чыкпайт. Дагы ушул сыяктуу бир нече ушундай тоскоол болгон нерселер бар. Бирок мисалга айтайын, эгерде ошондой тоскоол болгон нерселер болсо, андан чыгуу жолдорунун системасы же багыты бир эле. Тоскоолдуктар ар башкача, ар кандай багыттар менен Кудайдын сөзүн окубай койгонго тоскоолдуктар болуп жатат, бирок чыгуу жолдору Кудай теңир универсалдуу. Негизинен алып караганда, эгер менин Кудай менен болгон жеке мамилеме кандайдыр бир нерсе тоскоол болуп жатса, же Ыйсага караганда жердик бир нерсе Ыйсадан жогору болуп калса, өйдө болуп кетсе, анда мен тездик менен өзүмдүн жашоомо көз салышым керек. Тездик менен, незамедлительно, токтотпостон же токтолбостон же кечке калтырбастан. Чыгуу жолдору, биз буга келебиз. Чачка сагыз кимге жабыштырылган? Окуп жүргөн кезде тентек балдар баягы кыз кишинин чачы узун болот. Анан сагызды жабыштырып койчу. Же мугалим сабакта сагыз чайнап, жыбачка чайнап отурган адамды көрүп калчу болсо, эркекпи балабы чыгар деп туруп, азыркыларды билбейм, азыркы жаштарда кандай. Азыр бир нерсе болчу болсо эле, мектепте кичине эле бир мугалим катуураак мындай эскертип же айтып койчу болсо эле, телефонго тарта калып, ютубка чыгара калып, кичине арыздана салып жатпайбы?
Бирок биз окуган учурда андай эмес эле. Биз ошол жерде тентектик кылып жатса, мугалимдин партасында эмне турса ошол ыргып кетчү. Бор турабы, бор менен урчу. Ачкыч турабы, ачкыч менен. Китеп турабы, китеп менен урчу. Анткени биз баш берчү эмеспиз да, мисалга. Мен жеке өзүмдү кошконумдун себеби ошолорго. Мен дагы кайсы бир деңгээлде тентектик кылгандырмын, бирок Кудайга рахмат, Кудайга ишенгендиктен менде анчалык тентектик жок эле. Бирок мен көрчүмүн. Анан ошол сагызды чыгарып туруп, чачка жабыштырып койчу. Ал чачтан өмүрү кетчү эмес. Билбейм, азыр бир каражаттар болушу мүмкүн, клей, лак, жанагыны кетире турган. Бирок ошондо дагы чачыңан кетпейт. Анан же чачыңды кырасың, эркек балдар чачын кыркатчы тегиздетет, же төгүнөн кырдыртып коет. А кыз киши чачын кырктырат, же аны тегиздетет, же аны кырдырат. Антпесе чачтан ал нерсени алып салуу мүмкүн эмес. Бул мен эмнеге ыктап жатам? Эмнени түшүндүргүм келип жатат? Дагы бир ушуга окшоштук. Эгерде дененин бир бөлүгү гангрена болуп кетсе, бул адам тирүү, бирок клеткалар анын көз алдында акырындык менен өлүп, ошол анын мүчөсү жараксызга айланат. Же бүгүнкү күндө Кудай сактасын, сахарный диабет менен ооругандар бар эмеспи? Ошол жерден башталса, врачтар ошол жерди кыркып салмайын, андан өткөн вирус башка жактагы мүчөлөргө өтүшү мүмкүн кан аркылуу. Бирок аны ампутация кылат. Бул крайний жол. Антпесе мүмкүн эмес. Ошондо гана сенин денеңди сактап калууга кепилдик болот. Мен эки окшоштукту келтирдим. Сагыз, аны жабыштырып койсоң, аны кыркмайын ошол жерде, же кестирип салмайын, чачың оңдоп чыкмайын, сагызды алып коюу мүмкүн эмес. Ал калып кала берет. Анан гангрена. Оору башка жакка таркап кетпеш үчүн кыркып аны кесип алмайын, анда сен өлөсүң. Эми менин жашоомдо тоскоол болгон нерселерди алган бул абдан оор келет. Оор келет. Эгерде мен жашоомдо Кудай менен болгон мамилеме телефон себепкер болчу болсо, анда телефонду мен ошол нерсеге кайрадан келбешим үчүн мен бийик чекчеге коем, же ыргытам, же родительский контроль деген сыяктуу ошол телефонду колдонуп жаман сайттарга кирбешим үчүн менин үстүмдөн көзөмөлдөй турган бир адамды коем, ишенимдүү адамды. Же бул телефонду мен жок кылам. Бул кыйынга турат. Анткени бул менен мен бир эле учурда жакшы нерсени да кылып атам. Анан жаман нерсе да кылып жатам. Бирок жаман нерсе жакшы нерсеге караганда зыяны көп болуп жатпайбы? Буну мен жок кылышым керек. Антпесе менин жашоомдо өзгөрүүлөр болбойт. Эгерде мен тамак соо болсом, же оюн ойносом, анда мен ошол оюнду ойнобой кое аламбы? Бул оор нерсе. Жеңил эле эмес. Эгерде мен акырын эч кимге көргөзбөй кичинекей чылым чегип жатсам, же айкос, же вейп деп коет эмеспи, жанагы дым чыгарат. Ар кандай таттуу өсүмдүктөр, алма, алмурут, манго, киви, ушул сыяктуу жыттарды берет. Мындай алып караганда сен чекпейсиң, болгону сен дым чыгарып атасың. Бирок Кудай алдында бул туура эмес. Жакырын энергетик ичип коюп атам. Энергетик ичүү сен Кудай теңир, мен сага кечинде же эртең берем ошол күчтү, же күчтү ошол күчтү эртең аласың деп айтып жатса, ошол күчтү энергетик ичип мен бүгүн алып атам. Баш айтканда мен күчтү бир жердик нерселер менен алып жатам. А күчтү Кудай берет. Кудайга таянышым керек, туурабы? Ушул сыяктуу нерселерди кантип арылышым керек? Мен жок кылышым керек. Мен жогоруда эки нерсени окшоштукту айтпадымбы? Гангрена жана чачка жабышып калган сагыз деп. Мен аларды кыркып же жок кылмайын, алар мен андан арыла албайм. Так эле ошол сыяктуу менин жашоомдо ошондой кадамдар болуш керек.
Бирок эң чоң көйгөй телефонду жок кылып салганда дагы, же мен тамаксы болсом тамакты жок кылып, же кайсы бир нерсеге байланып калсам ошол нерсени жок кылсам эле жок болуп кетпейт. Көйгөйдүн же балекеттин баардыгы, маселенин баардыгы деген сөз монол жерде, жүрөктө. Эми жүрөктүн дабакери, врачы, доктору, дарыгери ким? Доктор наукпу, же бир хирургпу, же кардиологпу, же терапевтпи? Жок, Ыйса. Ыйса Теңир бир гана ошол тоскоолдуктарга ал дабасын берет, ошонун жолун көргөзөт. Адамдын күнөөгө батканына кайсы бир нерсенин тиешеси бардыр. Бирок телефон же тамак деген сыяктуу. Бирок ал нерселер практикалык тажрыйба жүзүндө ишке ашууга эмне себепкер болгон гана каражаттар. Телефондон кимдир бирөө күнөөгө азгырылып жатса, мен көрүп көздүн кумарын ишке аткарам. Бул ортомчу болуп калган гана каражат. Бирок кептин баардыгы жүрөктө болуп атпайбы? Жүрөктө болгон каалоо бул кармап көрө турган материалдык нерсе эмес. Ал каалоо жаралып жаткан нерсе. Жаралган нерсе практикалык мунул жака ишке ашат. Эми жөнөкөй окшоштук келтирейинчи. Мен адегенде жазам. Шорпонун же сорпо, анын курамдык бөлүгү. Шорпо даамдуу болуш үчүн ага 2 килограмм эт, 1 килограмм сабиз, 1,5 килограмм пияз, 1 килограмм картошка, 3 чымчым туз, 1 чымчым мурч. Ошолорду кошуп аралаштырып жасаганда жакшы шорпо же сорпо болот. Эми бул кагазда гана жазылган жазылуу. Эми бул нерсени ишке ашыш үчүн сага кастрюль керек, суу керек, жанагы азык түлүктөр керек. Демек каражаттар керек. Тагы ошол сыяктуу качан мен жүрөгүмдө жаралып жаткан нерсе али жазуу ишке аша элек. Бирок ишке ашып калуусуна мына окшогон каражаттар себепкер болуп жатат. Демек кептин баардыгы дегенде жүрөктө. Жүрөктү дарылоо бир гана Ыйсанын колунан келет, башка эч кимдин колунан келбейт. Бир гана Ыйсанын колунан. Биринчи кадам эми ушудан чыгуу жолдорун көргөзүп атат. Ыйык жазуу. Жоэл 2:13. Кийимиңерди эмес жүрөгүңөрдү туткула. Кудай Теңирге кайрылгыла. Анткени ал жакшы жана боорукер, чыдамдуу жана абдан ырайымдуу. Ал аламат жиберген үчүн өкүнөт. Биринчи кадам жүрөгүңөрдү туткула. Башкача айтканда ошол кемчилигиңерди алып келип Кудайдын алдына келип төккүлө. Тобо кылгыла. Жакын адамга келип, жеке келип, жыйынга келип, менде ушул кемчилик болуп жатат. Кудай Теңир, мен сага караганда кайсы бир нерсени жогору коюп койдум, бирок ал нерсе жүрөгүмдө турат азыр. Жок кыл, мени кечир. Деп эң эле биринчи кадам бул келип тоба кылуу. Кечирим алуу. Анткени сен ошол нерсени жогору коюп койдум деп Кудайдын алдында сен өкүнүп жатасың. Тоба кылуу бул өкүнүү. Сен демек өкүнгөн адам ал Кудайга жүрөгүн табыштап жатат. Мына, Теңир менин кемчилигим деп. Экинчи кадам тоскоол болгон же ошол күнөө ишке ашып кетиши үчүн ортомчу болгон, жана айтпадымбы, себепкер болгон каражаттарды жок кылуу. Демек адегенде мен биринчи эле кадам Кудайдын алдына калып кечирим суроо. Кудай мени кечир. Экинчиси болсо ошол тоскоол болгон нерселерди жок кылуу. Анткени ансыз мүмкүн эмес. Арылганга. Ыйык жазуудан дагы далилдер. Кандай инсандар кайсыл учурда
тоскоол болгон нерселерди жеңгенден кийин жыргап калышкан деген кеп. Забур 103. 100-чү Забур 3-чү аят. Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм. Кылмыш ишти жек көрөм, ал мага жабышпайт. Маани бериңиздер текстке. Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм. Бул чечим. Мынтип жазган жок. Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды кой элекмин. Же койбойм, койгону жатам, же койбогону жатам деген сыяктуу ойлорду жазган жок. Мен койбойм дейт. Демек бул көптөн бери чыгарылган чечим, ошол чечим боюнча адам жашап келип жатат. Демек автор ал мыкты чечимди көргөзүп жатат бизге. Эгерде биз ошол 100-чү Забурду ким жазды десек, анткени мен кимдин жазганын окуган жокмун, ал Дөөттүкү болчу. Дөөттүн Забуру болчу. Демек Дөөт ал түшүнгөн экен, Кудайдын жана менин ортомдо, Кудай Теңир менен менин ортомдо тоскоол болуп калган нерселер бар. Аны жок кылбасам сөзсүз түрдө себепкер болушат Кудайдан кетүүмө. Демек ошол анын көз алдындагы керексиз буюмдарды, тоскоол болгон нерселерди ал өз учурунда алганга, жок кылганга ал аракет кылган экен. Экинчи инсан Аюп 31-бөлүм 1-аят. Аюп пайгамбардын китеби 31:1. Кызды карабайм деп өз көзүм менен келишим түзгөм дейт. Бул дагы чечим. Кызды карабайм деп өз көзүм менен келишим түзгөнү жатам деген жери жок. Автор айтып жатат. Мен ибак эле, кайсы бир учурларда эле мен жүрөгүмдөн чечим чыгарып койгонмун. Карабайм деп. Демек ал өзүнүн жубайына карата тазалыкты, ыйыктыкты айтып жатат. Мен тазамын. Мен качан эле чечим чыгарып койгонмун. Даниэль 1:8. Даниэль өз жүрөгүндө падыша дасторконундагы тамак менен падыша ичкен шарап менен булган боону чечип койду дейт. Жаңы эле келгенде, жаңы эле кабыл алынганда ал көрдү, анткени ошол падышанын үстөлүндөгү тамак нерселердин баардыгы ал Кудайга жаккан эмес. Балким жесе болору беле, сыйынып алып. Бирок ал чечим чыгарды, жок. Анткени ал үстөлдө ошол тамактар кимге арналып союлганын жакшы билчү. Анткени тигил элдер, бабылдыктар ал Кудайга ишенген эмес. Алар ошол өздөрүнүн кудайлары менен ант берип, союп, курмандыкка чалган нерселер болушу мүмкүн. Ишенимдүү түрдө айтсак болот. Бүгүнкү күндө кыргыздарда деле бар ал нерсе. Эгерде ошол союлган мал кимдир бир өлүккө, арбакка арналып, же ушул сыяктуу бир түшүнүктөргө арналып союлса, анда мен өзөрүп жатсам дагы, өлгөнү жатсам дагы чечим чыгарышым керек. Болгон ошол жерде сыйын. Же магазинге барып бир нерсе сатып алып же. Бул биз кыргыздарга келгенде бир өзүнчө мындай сыйда мамиле, тайгалак маселе. Бирок ошондой болгон жерде дагы бизде чечим чыгарганга күч болуш керек. Демек мен 3 инсанды келтирип бердим. Болгону гана 3 инсанды келтирип бердим. Убакытка байланыштуу. Демек ошол адамдардын ортосунда жана Кудай менен алардын ортосундагы мамиле үзүлүп калбаш үчүн ушул инсандар ушундай чечимдерге, олуттуу чечимдерге барган экен. Ошентип адам өз жүрөгүнө көңүл бөлүп, андан соң мурдагы нерсе болуп кетпеш үчүн, башка айтканда күнөө болуп кетпеш үчүн себепкер болгон ортомчу каражаттардан арылуу керек. Демек, мен жүрөгүмө көңүл бөлдүм, тобо кылдым. Тобо кылгандан кийин жанагы предметтер алынбаса, ошол предметтер кайрадан эле жанагы күнөөгө айланып келип жыгылганга себепкер болуп калышы мүмкүн.
булардан да арылуу керек. Бул адамдан, ушул нерселер, ушул кадамдар адамдан кажыбас мээнетти, өтө күчтүү эркти башкаруучулукту талап кылат. Антпесе жок. Ыйык жазууда Ышаяда тагыраагы Муса пайгамбардын көзү өтүп кеткенден анын ордун басат Нуннун уулу Жашия. Жашияга айтат, жаш жаңы болсо 1:9 болуш керек. Өтө кайраттуу. Мына келиңиздер ыйык жазуудан окуйлу. Жашия 1:9. Мен сага буйрук кылам дейт ыйык жазууда. Кудай Теңир Жашияга буйрук кылып атат. Бекем, үтүр, кайраттуу бол, жалтанба да коркпа. Ыйык жазууда ушул сөз 18-аятта дагы айтылат. Болгону сен бекем, кайраттуу бол дейт. Анан дагы кайталанат башка жеринде. Эгерде бекем, кайраттуу бол десе, дагы бир жеринде ыйык жазууда өтмө мааниси бар, күчөтмө мааниси бар. Өтө кайраттуу бол деген сөз бар. Өтө. Анткени сен сага берилген талап абдан маанилүү, олуттуу. Демек сенде кайраттуулук, чыдамдуулук. Анан кийин айтат, өтө деген сөздү кошот. Демек бул менен эмне деген сөз? Адамдан ушул нерселер менен, мен байланып калган нерселер менен арылыш үчүн күрөш деген сөз. Күрөш деген сөз. Кезинде Ыйса Теңир мындай деген. Матайдан болгон жакшы кабар 18-бөлүм 8-9 аяттарда, эгерде сени бир колуң күнөөгө түртүп жатса, кесе чаап ыргыт. Эгерде сени бир көзүң күнөөгө түртүп жатса, оюп сал деген жер турат. Түзмө-түз түшүнүп көрбөйлүбү? Мен интернетти кечке карап атам. Оюп салбайм да мен. Мен ушул убакытка чейин дээрлик уккан эмесмин. Көзүн оюп салган же башка болгон. Ошондой эле мен ушул эле телефонду кармап жатсам, бул менен туура эмес нерселерди кылып жатсам, же бул кол менен туура эмес иштер жасап жатсам, кесип салган. Японияда якудза деген атайын мафиялык топтомдору бар. Алар бир ошол берилген тапшырманы шалаакылык менен аткарса, же аткара албай калчу болсо, ал өзүнүн колунун мүчөсүн чыпалагандан баштайт, же бул сөмөйдөн баштайт. Иши кылып бир ушундай мүчөлөрүн кесет. Ошондой бергенге даяр болгон адамдар таң калам да мен, кудайсыз адамдар, бирок кайсы бир адам үчүн бир мүчөсүн бергенге даяр. Ушул Ыйса Теңирдин сөзү абдан курч. Айтып жатат. Сенин бир мүчөң күнөөгө түртүп жатабы? Кес же оюп сал. 12 мүчөң менен толук бойдон оттуу көлгө ыргыткандан көрө бир мүчөңдөн арылган жакшы. Эми ойлонуп көрбөйлүбү? Бул ойноп айтылган сөздөр эмес. Биз түзмө-түз түшүнүп көрөбүз азыр. Салыштырып туруп. Эгерде мен келери кечке 1 саат Кудайга убакыт бөлгөндүн ордуна, же жарым саат Кудайга убакыт бөлгөндүн ордуна 10 саат телефонго убакыт бөлүп жатсам, анда Кудай бул нерсени жактырбайт. Эми бул нерсенин кунун төлөп көрөлү. Баасын берип көрөлү. Көзүңдү оюп алып ыргыт. Бычакталып, күзгүгө келип, анан турам ошол жерде. Көзүмдү оюп салышым керек деп. Кыла албайсың. Мен да кыла албайм. Көрүп жаткан ар бир адам кыла албайт бул нерсени. Кыла албайт. Эми Ыйса айтат. Көрдүңбү? Күнөөнүн баасын көрдүңбү дейт. Сен кыла албайт экенсиң. Бирок күнөөнүн баасы ошого тете. Оюп салганга тете. Сен эгер даяр эмес болсоң ошол нерсеге, анда колдонбо. Анда колдонбо. Көрдүңбү? Бирок күнөөнүн баасын айтып жатат. Абалын,
курчтугун, олуттуулугун сен даяр бол. Күнөөнүн сен кезинде бир учур келгенде сен анын өзүн эмнесин төлөйсүң? Наркын төлөйсүң. Сен тозокко түшөсүң. Түшкүң келбесе ошол нерседен арыл. Мына Ыйса айтып атат. Демек ар бирибиз салыштырып көрөлү. Мен даярмын ошондой кылганга? Жок, даяр эмесмин. Демек күнөө олуттуу турбайбы? Анда арылыш керек. Кудайдын адамынын акылы, жүрүм туруму бүт Кудай сөзү менен оролушу, чырмалуусу керек. Мыйзамдык айтылуу китеби 6-бөлүм 5-9 аяттар. Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүй. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра айтып үйрөт. Аларды эсиңден чыгарбаш үчүн колуңа байлап, маңдайыңа таңып ал. Аларды эшигиңдин кашектерине, дарбазаңа жазып кой. Кээ бир үйлөргө барганда, биз да кезинде элчүбүз. Ашканасына кирсең аяттар турат, терезесинде аяттар турат, бул бөлмөсүндө аяттар турат, конок бөлмөсүндө аяттар турат да, керемет сонун. Көргөн сайын окуп, деп эстейсиң, мындай жандана түшөсүң да. Демек, биз ошондой нерседен дагы чыга алышыбыз үчүн Кудайдын сөзүн колдон келсе, көп жерге илип алганыбыз жакшы. Албетте, жүрөк маанилүү. Бирок дайыма машинемде дагы илинип турса, үйдө дагы, холодильникте дагы илинип турса, бул жакшы. Кээ бир адамдардын үйүндө илинип турат эмеспи? Криштиану Роналду, Лионель Месси, дагы бир атактуу адамдардын сүрөттөрү. Ошол сүрөттү көргөн сайын адам эмне болот? Кубаттанып турат, өзүнө мотивация алат, стимул болот, мындай кайрат берет да. Бирок бизге кайрат берүүчү бир гана Кудайдын сөзү. Ошол сөз менен оролушубуз керек, чырмалышыбыз керек. Демек, биринчи бөлүк абдан олуттуу болду. Биринчи бөлүк өзгөрүлүү менден башталыш керек. Кудайдын сөзү менен өзүм тыгыз байланышта болушум керек. Бул абдан маанилүү. Биз ушул нерсени карадык. Анткени чындап эле тема курч. Экинчи нерсе, жыйынтыкталуучу экинчи нерсе, бул мен кыскача аяктаганга аракет кылайын айтканга. Машаякчы Кудайдын куткарылуусу Ыйса Машаяк аркылуу ишке ашаарын жарыя кылышы керек. Машаякчы Кудайдын куткарылуусу бир гана Ыйса Машаяк аркылуу ишке ашаарын не кылыш керек? Жарыя кылыш керек. Жөнөкөйлөштүргөндө, сен жакшы кабар айтышың керек деген сөз. Демек, эки максат. Биринчиси, өзгөрүлүү менден болуш керек, өзүм калыбына келейин, өзгөрүүнү менден болсун, жүрөгүмдү, башкамды, жашоомду калыптандырайын. Калыптанган соң, иретке келген соң, эми мен Кудайдын сөзүн башкаларга жарыя кылышым керек. Башка айтканда, жакшы кабар бул Ыйса Машаяктын ушул дүйнөнү үчүн келип, сүйгөндүктөн келип, ушул дүйнөнүн күнөөсүн бардыгын мойнуна алып, ар бир адамдын өлбөй Кудай менен тыгыз мамиледе болуп калуусу үчүн өбөлгө түзгөн жолун айтышым керек. Бирок унутпашым керек. Кудай Теңирдин жердеги жашоосу маанилүү. Андан анын өлүмү, андан анын тирилүүсү. Анын ыйык жашоосу, анын өлүмү, ыйык өлүмү, анын ыйык тирилүүсү, ушул үч нерсе жакшы кабарда камтылуусу абзел. Ыйса сени куткарат деп 10 адамга айтсаң, 10 адамга жакшы кабар айтуу бул толук болбой калган болот. Ыйса Теңир бир тууганым, ыйык жашаган, ыйыктыкты тажрыйбада көргөзгөн, башкаларга үйрөткөн. Жана Израны айтпадыкпы? Өзгөрүүнү өзүнөн баштап, изилдөөгө, аткарууга, анан башкаларды үйрөтүүгө бөлгөн депчи. Ыйса ошол нерсени жасаган, адамдар үчүн өлгөн, атасынын иш максатын, планын толук аткарган. Анан ал адамдар үчүн өлүмдү жеңип кайрадан тирилген. Демек, ушул жакшы кабарды башкаларга айтыш керек, анткени башкалар да куткарылышы керек.
Бул нерсесиз биздин анда максатыбыз толук жетпей калган болот. Эгерде мен өзгөрүлсөм, эми башкалар менен бөлүшүшүм керек, айтышым керек, жакшы кабар жеткиришим керек. Бул максат. Көпчүлүк учурларда жакшы кабарды айткан кезде тагыраагы темага ылайык машаякчынын максаттары тууралуу кеп кылганда, машаякчы жакшы кабар айтышы керек деп айтат. Бул туура. Бирок машаякчы өзгөрүүнү өзүнөн башташы керек. Кудайым ар бириңиздерге батасын берсин. Мен далил катары ыйык жазуудан Матайдан болгон жакшы кабар 28:19, Марк 16:15-16, Лука 24:47, Жакан 20:21. Мына ушул 3 жерде тең, ушул 4 жакшы кабарда тең Ыйса Теңир ал жакшы кабарды айтышыңар керек, башка адамдарды мага шакирт кылышыңар керек деп ал Ыйса Теңир айтат. Эскерте кетчү нерсе, адамдарды Кудайга жетелеп алып келүү оңой эмес. Ишендириш бул оңой эмес. Бул мээнет, чоң күчтү, эмгекти талап кылат. Ошон үчүн кажыбас мээнетте Кудайым өзү күч берсе экен. Ыйса Теңир өзүнүн шакирттерин 3 жыл окуткан. 3 жыл тынымсыз алар менен тыгыз байланышта болгон. Ыйык жазууда биз мындай жерди дээрлик биз кездештирбейбиз. Ыйса Теңир ошентип ал үйүнө кетип турду, же үйүнө кетти, жок. Ыйса Теңир үйүнөн чыккан барабар, балким ата-энеси менен тыгыз байланышта болсо керек, албетте. Бирок 3 жыл жер кезип Иерусалим, Жүйүт, Самария аймагын ал күнү түнү дебестен өз уйкусун керек болсо курмандык кылып, өзүнүн шакирттерин жана башка адамдарды окутуп жакшы кабар таркаткан. Демек, бизде дагы ошондой мээнет керек. Мээнет керек. Анан Кудайым өзгөчө күч кубат берсин, жетектесин. Амин.